Курулуштан 5-этаждан кулап кетип, омурткасы талкаланып сынып кетип, срочно кан куюп операция кылыш керек болот. Анткени кан өтө көп кетип атат омурткадан да. Анан канды алайык десек, ошол учурда бизде шос болгондо, чоң саммит шос болуп аткан президенттер келгенде бизге кан бербейт. Кан кетип атат, омурткалардын баарын чогултуп, канды токтотуп да бүттүм. Ошол учурда жанагы оору дагы уже кете баштады да. Давлениясы нөлгө түшүп калды. Меси жүрөгү бир иштебей калды. Ошо эмне кылабыз? Кимде кандай кан бар? Биринчи группа, резус фактор положительный. Тона мен менин каным ошондой да. Өзүм жанына жата калып эле 500 грамм канды түз эле койдук да. Биягынан балдар тигип атат, мен түз канды берип атам. Анан айтты, давление пайда болду, көтөрүлдү, мына деп эптеп давлениясын бир 60-70ке көтөрдүп, астынан дагы мен дарыгерлерим дагы биринчи группадагы дагы кан берип, бир 2 литрдей кан куйдук. Орусча сөз бар, победители не судят. Мындай кылганга болбойт да, бул санариптик режим боюнча бул өтө чоң нарушение. Азыр иштеп жүрөт, ошол эле строй компанияда иштеп, кызматын кылып жүрөт. Буту болуп иштеп, шал болгон жок.